Бардыгыңыздарга Утман таңгалоо менен кайрадан биз экинчи мейманыбыз менен маектешүүгө даярбыз. Кесиптеш, Кудай буйрса, бир нече убакыттардан кийин, бир нече күндөрдөн кийин Кыргыздын жаңы жылы биздин өзүбүздүн улуттук Нооруз майрамыбызда кирип калат. Анан өзгөчө биздин даамыбыз десек болот. Колумда ушундай бир кеседе сүмөлөк турган чагы кесиптеш. Себеби бул сүмөлөктү биз дайыма Ноорузда, жаңы жылда күн менен түн тең келгенде жасап, баягы тилек айтып, апаларыбыз менен биргеликте өзгөчө ниеттерди билдирет экенбиз. Анан ошол сүмөлөктүн кандай жасалуу жолдору, деги эле сүмөлөк кандай бир мээнет менен жасалат, эмне тилектер айтылат, эмне тилектер айтылат, кандай даярдалат, кантип даярданабыз, мына ушул боюнча азыр Нооруз майрамына карата келаткан ушул сүмөлөк тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Кене маек курасыздар менен, андыктан бизден алыстабай туруңуздар, себеби сүмөлөктү кайсы учурда жейбиз, кайсы учурда тилек айтабыз. Анан бул сүмөлөктүн кандай бизге кыргыздарга болгон тарыхы жазылгандыгы жөнүндө маек курмакпыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ким десеңиздер, Сурия Осмонкулова Адашканова, Энелер фондунун жетекчиси. Ошондой эле азыр сиздерге энелик сүмөлөк жөнүндө маек куруп бермекчи. Саламатсызбы? Утман таң апа, кандайсыз, жакшысызбы? Маңыңыз жакшыбы? Орозоңуз кабыл болсун. Жалпы көрөрмандарга салам айтып алыңыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, мына кирип келген биздин улуу Рамазан айында сиздер бизди конокко чакырганыңызга рахматымды айтам. Анткени ушул Рамазан айында баардыгы элдер тилеген тилектери, дуалар баары кабыл болот экен. Ушу биз азыр орозобуз дагы ушу кечээ ушундай сүмөлөктү сиздерге алып келдик. Чоң рахмат. Сурия апа, айтсаңыз, негизи сизде көп жылдардан бери ушул сүмөлөктү кайнатып, ушул көп жерлерде өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүп, дагы бир проекттер менен, долбоорлор менен иштеп жүрөсүз да. Деги эле сүмөлөк кайнатып баштаганыңызга канча жыл болду? Эмне себептен ушул тармакка келип калдыңыз? Баягы Кыргыздын жакшы бир салтын жайылтууга да бир салым кошуп жүрөсүз. Рахмат. Бул сүмөлөктү биз 20 жылдан ашып кайнатып атабыз. Сүмөлөктү кайнатуу жолдорун биз балалык кезибизде, мен өзүм Ош областынын Каракулжа деген районунда төрөлүп өсүп чоңойгом, Саргамыш деген айылда. Ошол жерде Марал деген энебиз бар болчу. Марал деген энебиз ошо дайыма жылда сүмөлөк кайнатат эле. Балалык кезде чуркак ойноп, казан тегерегин ойноп, бизде бекимечек деп койчу эле, бекимечек ойноп ошентип, ошол мезгилде сүмөлөктүн биз балалык кезде сүмөлөк жеп чоңойдук да. Ошондон биз тарбия алып, ошо апабыздан таалим алып, сүмөлөктү кандай жолдорун үйрөнүп, ошондой кандай өстүрүүнүн жолдорун ошо ападан үйрөнгөм. Марал ападанчы. Ошо 20 жылдан бери сүмөлөктү кайнатып келе жатабыз. Сүмөлөктү дагы мындан 5-6 жыл мурун супроектный комплексте 100 казанга сүмөлөк кайнатылып, ошондо гран-прини алгам. Биринчиден, экинчиден дагы мындан 3-4 жыл мурун дагы Көчмөндөр оюнда, сентябрь айында болгондо, Көчмөндөр оюнда ошондо 2 казан сүмөлөк кайнатып, күзүндөсү сентябрь айда. Ошондо дагы көптөгөн чет мамлекеттен келген конокторго сүмөлөк ос тийгизип, сүмөлөк жедирип, аларды таң калтырганбыз да. Ошол сүмөлөктүн тарыхын айта турган болсок, сүмөлөк ушу илгери ошо апаларыбыз, аталарыбыз мына айтып калчу эле да, мен көп угат элем да. Уламыштарды. Ооба, мына апрель, май айында жут мезгил деп калат эле, жут мезгили болуп, ошо малдын баары арык болуп, жыйнаган, бүт күзүндө жыйнаган эмелери даярдалган азыктары баары түгөнүп дегенде, анан жут болуп калган мезгилде, ошол мезгилде анан бир айыл чогулуп, анан ошо болгон бири өрүгүн алып келиши мүмкүн, бири будайын алып келет, бири дагы майын алып келет, ошондо баары ошо айылдагы апалар баары чогулуп, анан казанга салып, жут мезгилинде, ачкачылык мезгилинде. Анан түнү менен аралаштырып чыгат да. Түнү менен аралаштырып чыгып, жанында отурган балдары, апа тамак качан бышат, курсагым ачты деп, апа качан тамак бышат дей берип, балдар уктап калат. Ачкалыктан эртең менен туруп, баягы аралаштырып аткан болгон ошо азыктардан аралаштырып, ага таш кошот, май кошот, ун кошот, баардык колунан келген ошо нерселерин алып келди да. Анан эртең менен түнү менен аралаштырып бышырып, эртең менен ачып, караса эле ошо сүмөлөк деген жакшынакай даяр болуп калат. Азык пайда болуп калат да. Эми аны жеген адам аябай өзүнчө эле башкача ошо балдарына ошентип берип, анан ошентип
ошо жуттан чыгып келген. Кыргыздын табыгы шоколаты деп деле коюп койсок болот да. Сурия апа айтсаңыз, негизи анан өзүңүз жаңы эле айтып калдыңыз, былтыркы жылы ошол сүмөлөк кайнатуу боюнча баш байгени жеңип алдым депчи. Анан бир өзгөчө даамдуу, мындай жакшы сүмөлөк даярдаш үчүн көп убакыт, мээнет керек делет да багы. Анан ошол буудайды өндүрүүдөн баштап айтып берсеңиз. Жакшы сүмөлөк бышыш үчүн, даяр болуш үчүн канча саат кайнатабыз, канча күн даярданабыз, жалпы көрөрмандарга маалымат өндүрөбүз ооба. Бул деген былтыркы эмес, бул 5-6 жыл мурунку тарыхты айтып атам силерчи. Бул суперайтный комплекстен 100 казанга сүмөлөк кайнаткан, 100 казан оң эмес да. 7 областтан тең апаларыбыз келген. Ошол эми тарыхы десең, биринчи деген бул будайдын өзгөчө бул сүмөлөккө деген будай сатат базарда. Ошондойдон жөнөкөй эле будай болбойбу? Болбойт. Өзүнчө будай эмени тазаланган, жакшы будайлар сатат, кымбат ал бирок. Ошону алып келип туруп таза жууп, мен дайыма 7 килограмм, 7-нин бири кызы деп 7 килограммдан дайыма өндүрүп, анан балдарыма дайыма жеп жүргөнгө неберелерим абдан жакшы жейт. Анткени бир жолу көнүп калганда, бир отурганда бир пиаланы жеп салышат. Неберелеримчи. Ой, чоң апа, тайне качан сүмөлөк кайнатасың деп күтүп турат да, ошо март, апрель, май айларынчы. Ошонтип алып келип туруп, анан сууга чылайбыз. Таза жүүбүз, 3 жолу жууп туруп будайды. Анан кийин сүмөлөктүн будайын деп сатат да. Аны жууп 2 күн коюп коебуз. Жылуу сууга туруп турат. Анан көөп чыгат. Анан столдун бетине жайып, аны деген астына деген жакшынакай нукура пактадан кездемеден төшөшүбүз керек. Төшөш керек да. Төшөп туруп аны деген анан бизде багы кусулду тайраталып, жакшынакай даярданып, жуунуп, сонун кылып туруп анан столдун үстүнө жайып, ошол мезгилде күн кирип туруш керек да. Күн үйдүн жарыктыгы менен. Анан бул тазалыкты талап кылат да. Таза болуш керек. Анан жарык болуш керек да. Ошол будайга суу куюп туруш керекпи? Албетте. Ал суу жайып койгондон кийин үстүндө 1-2 күнгө жаап турабыз. Жука эме кездеме мененчи. Анан 2 күндө бирден жылуу суудан үстүнө себелеп турабыз 2 күндө бирденчи. Анан 2 күндөн кийин анан үстүндөгү баягы кездемени алып коебуз. Алгандан кийин 2 күндөн бирден үй жылуу болсо, жарык болсо, бир жумадан 8-9-10 күндө уже чыгып калат да. Өнүп чыгып калат. Анан кийин суудан куюп турабыз. Анан эт тартышка тартып, аны баягы түйшүк өтө чоң, оор, даяр нерсени жеп калышат. Анын аркасында көшөгөнүн аркасында канчалаган түйшүк турат. Будайды тартыш керек, суусун бөлүш керек дегенде. Анан менден өзгөчө кызыктуу суроо болуп атат да. Сурия апа баягы сүмөлөктү эми баягы 7 областта ар кандай кайнатып жүрүшөт. Айрымдар жаңгак кошушат, айрымдар өрүк, мейиз кошушат. Анан өңү бурулуп кетти деп да коюшат да. Мунун себеби эмнеде? Мисалы үчүн негизи кошуш керекпи сүмөлөккө деги эле жаңгактарды же кошпой деле койсок болобу? Көнчөсү да таш да салып коет эмеспи? Албетте, обязательно эме таш салыш керек. Таш 41 таш салабыз дайыма биз. Таш эми баягы аралаштырганда түйүнө күйбөш үчүн салса керек деп атам, мен ошентип эле ойлойм да. Ошо түйүнө күйбөш үчүн таш салып коюлат да. Анан кийин эми сен туура суроо бердиң. Ар бир областтын сүмөлөк кайнатуу жолдору ар башка экен да. Көп байкадым да, көп байкадым. Мен өзүм үйрөнгөнүм боюнча жасадым да. Буга деген бүт даамдарды кошо берет, бирок биз нукура азык менен бул жерде суу, май, өндүргөн буудай, ун, 4 эле азык кошулат. 4 азык менен ушундай шоколадтай болгон азыкты чыгарабыз да. Муну деген баягы жаңгак, мейиз, бирдемелерди кошо берет. Шоколад кошуп коюшат эмеспи? Шоколад да кошконго болот, конфет да кошконго болот. Нават да кошуп жүргөнүн көрүп жүрөбүз да. Нават да кереги жок. Өзү нават болуп чыгат. Азыр ой систеңиздер болот, же орозосуздарбы? Орозо болгондугуна байланыштуу, анан ооз ачкандан кийин ооз тип көрөбүз сөзсүз түрдө. Анан негизи айрымдар 18 саат кайнатышат экен, айрымдары 24 саат кайнатат экен да. Бул убакытка да көз каранды экен да сүмөлөк. Анан негизи канча саат кайнатыш керек? Ошо көп жылдан бери сүмөлөк кайнаткан адам катары айтсаңыз. Биз мисалы үчүн саат бир 12лерде сала турган болсок, 1лерде сала турган болсок, түнкү ошо 12-1де жабыш керек да. Үстүн дымдаш керек. Ошондо 12 саат. 12 саат. Анткени деген аны деген биринчи
эт тарткычка тартып алгандан кийин аны 3 жолу тең жуйбуз. Марлеге Баягы данды. Салып алып туруп 3 жолу жуйбуз. Биринчи сүзүмүн болгондо да экинчи сортундан жасайбыз биз. Экинчи сортундан ошонун кийин сүзүп алгандан кийин биринчи сүзүмүн биринчи куюлат. Казанга майды куюп, 7 токко чыгып алабыз. 7 токко чыгылып, Куран окуп, анан бисмилла деп анан кийин биринчи сүзүмүн биринчи куябыз. Экинчи сүзүмүн экинчи куябыз, үчүнчү сүзүмүн үчүнчү куябыз. 3 жолдан баягы буудай сыгылып алынат. Алынат. Анан казанга салынат. Казанга салып аралаштырып, тилек кылып, ниет кылып, анан ошо убакытта саат ошо 12-де баштап, түнкү саат 12-1-де жабабыз да. Ошондой жолдор менен. Анан сүмөлөктүн дагы бир кесиптеш кызыктуу жери бар да, апа баягы сүмөлөктү жаап, анан эртең менен энелер келип ошо сүмөлөктү ачса, бир кандайдыр бир сүрөттөлүш, белгилер түшүп калат. Туура. Биз ар кандай ошо сүмөлөк кайнатып, ар бөлөк башка белгилер түшөт да. Кече супрада кайнатканыбыз, даже көрсөтсөм болот. Аллах деген жазуу. Баарыбыз таң айран таң. Аллах деген жазуу, анан бүт ортосуна баары чогулуптур. Бүт алам бүт чогулганда ушундай өзгөчө. Анан чекетине сап-сары болуп күндүн нуру чыкты да. Өзгөчө болду кечеги сүмөлөкчү. Бул ошондо супарадап калса, азыр күн болду кайнатканыбыз. Кече түндө кайнаттым. Түндө кайнатып, бүгүн ошо сиздерге азыр алып келдим. Сүмөлөк дедик, эми 7 дубандын апалары деп калдык да, Сүрөйжа. Анан кийин ошо 7 дубандын апаларына жакында сиз өзүнчө бир иш-чара өткөздүңүз. Ошол боюнча дагы. Кандай өттү? Эми биз мына фондумдун ачылганына быйыл 20 жылдын жүзү болду. 20 жыл болот. Күзүндө Кудай кааласа 20 жылдык юбилейди өткөрөлүп атабыз. Буюрса. Болгону да каерде дебейсиңер, Дасми ресторанын өткөрүп атабыз. Андан соң мен 3-4 проект менен иштеймин. Биринчи проект ошо апаларды бүт 7 областтан баатыринлерди, эгиздирген апаларды, мүмкүнчүлүгү чектелген апаларды, мугалимдерди, врачтарды, эми мен кыймын деген апаларды топтойбуз да. Ошо апалардын ичине кечегүдө 15тен төрөгөн апаларыбыз келди. 3 жолудан эгиздирген апаларыбыз келди. Карабайсыңбы кереметтигин. Ошо кыргыздын санын көбөйүүсүнө көптөгөн салымдарын кошуп, ушундай сүйүнүчү, кубанычына батпай ушундай сонун жогорку деңгээлде өттү деп сен болот да, жакшы болду, телевидениеден барып тартышты дегендечи. Анан мен 17-18 кылымдагы кыргыздын кийимдерин, салттуу кийимдерин алып чыгып атабыз. Бүт ошону тиктирип илгери апаларыбыз атарыбыз кандай кийимдерди кийип чыккан, кандай кийимдерди кийген, кайсынысы ошо кийимдерибиз бизге денебизге жагымдуу, жуулугу, сапаты дегендечи. Ошо сөз айтып кеткен кийимдер деп калса, анда чечмелери бар да. Аталар тон кийишчи, тебете кийишчи дегендей, ар бир куракка жараша баягы бозу лангесте дегендей. Элечектерди кийишчи, элечектин дагы 20дан ашык түрү бар. Ар бир областтын өзүнчө элечеги болот да. Мен мына мисалы үчүн кийип турган элечегим азыр Нарын областынын элечеги да. Югтагылардыкындай өзгөчө мындай башкача. Ой, мындай сүйрүү, башкача да өзгөчө. Буларды бөлө турбайм да, областтарга карап. Ошондой анан эми кече дагы ошо Турсунбек Чукуш мени сүйүндүрдү. Ошо күзүндө Кудай кааласа мен айттым, идеямды, максатымды айттым. Агай, биз ушундай иш-чарабыз 20 жылдык юбилей болуп атат. Ошо апаларыбыздын бүт кийимдерин 17-18 кылымдагы кийимдерди подиумга алып чыгабыз биринчиден. Экинчиден 7 областы менен түзүлгөн апалардын тарых музейин ачайын деп атам. Тарых музейин. Азыр экспонаттардын баарын чогултуп атабыз. Жакшы түзүлгөлө болуп калды. 18-19 кылымдагы апаларыбыз кийген Айша апа деген апабыз бар экен. Аябай бай аял болгон экен да. Ошонун сырткы кийген кийими ошондо сакталып атат да. Бул өзгөчө экспонат мен үчүнчү. Демек ушу музейди ачам деп. $1000 бердиз да бербейбиз да. Бул өтө сонун өзгөчө. Бүт бар колго сайылганы, колго сайылган ушундай сонун өзгөчө чапандар бар. Демек тарыхчы да болуп аткан турбайсызбы? Ой, ошо проекттер ушундай болуп сүйүндүрүп, боз үйүн берди мага, боз үйүн берди. Мына эртең как раз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Эртең Дасми ресторанда биз 1 тонна сүмөлөк кайнатабыз. 1 тонна. Былтырда 1 тонна сүмөлөк кайнатканбыз. Бүт ошол жетим жесир, мүмкүнчүлүгү чектелгендер,
ошо интернаттарга бекет таркатылган да. Анан быйыл да Кудай кааласа эртең кайнатабыз. Биздин сиздерден конок болуп барсаңыздар болот. Көрөрмандар барса болобу ошол жөнүндө? Албетте, баардыгыңыздарды сиздерди чакырабыз. Бүт келип, оюн зоогу болуп, каалоо тилегиңиздерди айтып, 1 тонна сүмөлөк мына ушунун жарымы. Мына ушунун жарымдай казандын чоңдугу ошондой. Эмне үчүн дегенде, мынан 2 жыл мурун Баткен областында Садыр Нургочоевич ошол жакка барып эметкенде, чоң казанга сүмөлөк кайнатқан көргөнбүз. Ошол мынанын жарымдай казаныбыз бар. Ал Маданият министрликте ошону сурап алып келди. Эми ошонун эң негизги ошо сүмөлөктү кайнатуу жолун бардыгын өзүм мойнума алганмын. Ответственный өзүмүн. Жоопкерчилик өзүмдө болот. Кудай кааласа сонун эртең кылып ошо өткөрүп атабыз. Оюн зоогу менен ошол ана салттуу кийимдер боюнча ошол жерде көрсөтүлөт. Кыргыздын улуттук оюндары дагы көрсөтүлөт болуш керек. Ошол анан интернатта жетим балдар да келет. Аксакалдарыбыз келет. Ошо жетим балдарга да аксакалдарга өзүнчө ооз ачырам деп атат. Ушундай сонун сүйүнүч жакшы кабарларыбыз бар. Абдан сонун. Ошо сиздер менен бөлүшөйүн деп келгенбиз. Анан сүмөлөктөн да ос тийиңиздер, сүмөлөгүбүз абдан жакшы болду. Ошо быйылкы жыл мен үчүн өтө жемиштүү, ийгиликтүү жылдардын бири болду. Апаларыбыздын маанайлары жакшы. Ошол анан ошо эң негизги ошо проект, ошо салттуу кийимдерди алып чыгуу боюнча музей ачабыз. Анан апаларыбызды сыйлайбыз дегендейчи. Мына сүмөлөктө өзүнчө эле биздин кыргыздын улуттук тамагынын бири да. Ошондуктан бул нукур азыктарын сылытпайбы? Кошулма эчтемке жок. Бул иммунитетке да аябай жакшы. Балда жаш балдардын да ашказанга да жакшы. Нукура табигый азык десек болот. Табигый азык да, ошондуктан муну көбүрөөк жегенде жакшы нерсе да. Пайдасы бар. Албетте пайдасы бар. Андан сонун ушундай бизге жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп кеттиңиз. Буюрса музей ачам деп атабыз. Музейиңизге да Кудай буюрса биз да барып калышыбыз мүмкүн, кесиптеш. Андыктан сизге ыраазычылык, эми келиңизге эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарга каалоо тилегиңизди айтып, андан кийин эртеңки боло турган иш-чараңызга чакырып кетсеңиз болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин баа тиренелерим, урматтуу менин негиз түргөн апаларымын. Ошо мүмкүн болсо сиздердин мына келе жаткан мына Нооруз майрамы келе жатат. Ошондой эле улуу Рамазан айы менен сиздердин баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле өзүмдүн Ош областынын Карагулжа районунун кызы болгондуктан Карагулжа элиме, Саргамыштагы өзүмдүн айылыма, кайын журтума, жетимдөө айылына баардыгыңыздардын ошо келе жаткан Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Ошондой эле мына Рамазан ыйык айыңыздар кут болсун. Сиздердин дагы ошо YouTube телеканалы да өркүндөп өссүн. Өтө күчтүү кыздарсыңар, журналисттер, малачылар. Эл үчүн кызмат кыла бергиле. Ден соолугуңдар чын болсун. Ошо күн 2-3 күндөн бери жакшы болуп атат. Сүмөлөк кайнатканда дагы ошо күн ачык болгон жакшы нерсе да. Ошон үчүн эртең да күн жакшы болот экен. Ошо элибиз менен элдин батасын алып эртең ошо сүмөлөгүбүздү кайнатып алалы. Жалпы көрөрмандарга да айтып өтөлү, кымбаттуу көрөрмандар, Нооруз майрамына карата эртең Дасме этно комплексинде мына ушундай 100 тонна сүмөлөк кайнатылат экен. Ал жакта каалоочулар бар, 1 тонна сүмөлөк кайнатылат экен. Каалоочулар болсо ошол жакка барып тилек айтып, сүмөлөк кайнатып, кыргыздын баалуулуктары менен таанышып кетсеңиздер болот. Бизге бөлүнгөн 1 саат убактыбыз дагы кесиптеш соңуна чыгыптыр. Албетте биз коштошууга аргасызбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сиздер менен коштошобуз. Эртеңки көрүшкөнчө деп сак саламатта турсак, бизде эртең өзгөчө эфир болот. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биз болсо кызыктуу маектерди силерге тартуулайбыз. Саламатта калыңыздар.